22 апрель. Коркпой жашоонун 5 себеби. Кичинекей үйүр, коркпо, анткени атаңар силерге падышачылыкты бергиси келет. Лука 12 бөлүм 32 аят. Биз бул дүйнөдө акча жана башка нерселер жөнүндө Кудай кам санабашыбызды каалайт. Анткени түйшүктөн бошоткон коркпостук ал жөнүндөгү 5 улуу нерсени ачып берет. Коркпостук. Биринчиден, биз Кудайды өзүбүздүн кайтаруучубуз катары баалаганыбызды көрсөтөт. Кичинекей үйүр, коркпо. Биз анын үйүрүбүз жана ал биздин кайтаруучубуз. Эгерде ал менин кайтаруучум болсо, анда Забур 22:1 айтылгандай, мен эч нерсеге муктаж болбойм. Тактап айтканда, мага эң керектүү болгон нерселерге мен муктаж эмесмин. Экинчиден, коркпостук бул биз Кудайды өзүбүздүн атабыз катары баалаганыбызды көрсөтөт. Анткени атаңар силерге падышачылыкты бергиси келет. Биз анын кичинекей үйүрү гана эмес, балдары да болуп эсептелебиз жана ал биздин атабыз. Ал чынында эле сиз жөнүндө кам көрөт. Сиз эмнеге муктаж экениңизди билет жана ушул муктаждыктарды канааттандыруу үчүн баарын жасайт. Түйшүк тартпоонун 3-чү себеби Кудайды падышабыз катары баалаганыбызды көрсөтөт. Кичинекей үйүр, коркпо, анткени атаңар силерге падышачылыкты бергиси келет. Ал бизге падышачылыкты бере алат, анткени ал падыша. Бул анын кудуреттүү күчкө ээ экенин дагы бир жолу тастыктайт. Кайтаруучу деген сөздүн дагы бир мааниси коргоо жана кам көрүү дегенди билдирет. Ал эми ата деген сөздүн кошумча мааниси бул сүйүү, мээрим, бийлик, кам көрүү жана жетектөө дегенди билдирет. Падыша деген сөз болсо бийлик, көз карандысыздык жана байлык дегенди билдирет. Төртүнчүдөн, коркпостук Кудайдын канчалык эркин жана кең пейил экендигин көрсөтөт. Ал падышачылыкты бергиси келет деген сөзгө көңүл буруңуз. Кичинекей үйүр, коркпо, анткени атаңар силерге падышачылыкты бергиси келет. Ал падышачылыкты сатпайт, ижарага же убактылуу колдонгонго бербейт. Анын байлыгы чексиз. Ал биздин төлөмдөргө муктаж эмес. Ошол себептен Кудайыбыз берешен жана өзүнүн белектерин кенен тартуулайт. Биз корккон кезде өзүбүздүн муктаждыктарыбызды ага тапшырсак, аны даңазалаган болобуз. Акырында коркпостук жана түйшүк тартпоо бул Кудай төмөндөгү нерселерди чынында жасагысы келерине биздин ишенгендигибизди көрсөтөт. Кичинекей үйүр, коркпо, анткени атаңар силерге падышачылыкты бергиси келет. Бул нерсе ага ырахат тартуулайт. Ал буга эч нааразы эмес. Падышачылыкты бизге берүү аны кубантат. Ар бирибиздин эле алгандан көрө берген бактылуу деген аталарыбыз болгон эмес. Бирок бул кайгы мындан ары маанилүү эмес. Анткени азыр сиздин ушундай атаңыз, кайтаруучуңуз жана падышаңыз бар. Ошондуктан бул аят биз Кудайды өзүбүздүн кайтаруучубуз, атабыз жана падышабыз катары баалашыбыз керектигин көрсөтүп турат. Бизге түбөлүк өмүрдү жана кубанычты, Кудайдын падышачылыгын, асман падышачылыгын берүү аны кубантат жана ага ээ болуу үчүн керектүү бүт нерсени ал бизге берет. Эгерде Кудайды ушундай бааласак, анда коркунуч бизден алыс болот жана Кудай даңкталат.